аңчылык кылганда чачынма огу менен коён же кекилик атса эмне болот дейт. Чачынма огу боюнча уламалардын ыктылафы аябай көп. Себеби ок дегенде ошол кесе турган болуш керек дейт. Ок кесип өтүп кетиш керек. Кескенде анан ошондон кан чыгат. Чачынмада уламалардын эки түрү фикри бар. Бир жамаат айтат, бул кеспейт дейт. Ал тоголок коргошундар болот. Ал кеспейт дейт. Ал ошол баягындай күчү менен барып тешип кетет дейт. Экинчи тараф айтат, ошол кескенге кирет дейт. Кескенге кирет дейт. Ошон үчүн жакшысы ыктылафтан сактанган жакшы. Бирок бисмиллаху акбар деп атап аткан болсо, экинчи тараптын уламаларынын сөзүн эске алып жесе да болот. Ошон үчүн биздин уламалар айтат, аткандан кийин аркасынан кууп барып, бисмиллаху акбар деп союп сал дейт. Аттың өлүп калбайт да сразу эле, мисалы, аны эмне кыл, тутуп алгындагы анан союп сал дейт. Ошондо ыктылафтан чыгып кетесиң дейт. Эгер тирүү болсо сойгон жакшы, ошондой кылып, болбосо баягындай экинчи тараптын уламалары сөзүн алып амал кылам десе деле болот. Сактанам десе, афзели ошол жакшырагы.